Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Мен Москва шаарына келгениме 2-3 жылдын жүзү болуп калды. Бул жака келгендин эң биринчи себептери эле акча маселеси. Ата-энемди кыйнап окуунун ордуна ошол жака келүүнү туура көрдүм. Бирок менин мектепте окуп жүргөндөгү кыялдарым аябай эле башкача болчу. Чоң максаттарым бар болчу. Окуп, чоң окуу жайды бүтүп, мыкты адис болуп, элге керегим тийсе экен дечү элем. Бирок турмуштун арабасы мени Москва шаарына айдады. Бул жака келип эле эч ким кучак чайып күтүп алганы жок. Келгенде эле документ көйгөйлөрү, тил билбестигим, эч кимдин бири-бирине жардам бербестиги болду. Ал аралыкта кыйналып, кысталып, документ көйгөйлөрүн чечтим. Бирок тил билбестигим мага өз запкысын берип жатты. Ушинтип күндөр өтө берди. Арадан 2-3 ай өтүп кетти. Ал аралыкта жашоонун кыйынчылыгынан окууга болгон кызыгуум деле түшүп бара жатты. Жумушка барам, үйгө келем, кайра эле ошол жашоо, зеригиштүү. Ошондой күндөрдүн биринде менин туулган күнүм болуп калды. Аны бирге жашаган кыздар менен бир кафеде тосмой болдук. Ал жакта кыздар, балдар бирге чогулдук. Ал жактан мен бир бала менен таанышып калдым. Ошол күнү эле менин номеримди алып, ошол күндөн кийин мага жазып, чалып, ар кандай белектери менен мени кубандырып жатты. Буга чейин эч кимден мындай белектерди алып, жылуу сөздөрдү укпаган жаным ага тез аралыкта эле көнүп кеттим. Күндөр өтө берди. Ага бара-бара арбалып, сөздөрүн күндө укпасам тура албай турган деңгээлге жеттим. Ошентип ал мени ар кандай сөздөр менен ишендирип, үйлөнүү убадасын деле берди. Ал аралыкта менин чыныгы сүйүүмдөн пайдаланып, өзүнүн оюндагы арам иштерин деле аткарып жатты. Ошол сүйүүмдүн курмандыгы болуп, мен деле ага эч кандай каршылык көрсөтө албадым. Ал мага үйлөнөм, балалуу болобуз, машина алабыз, ушундай үйлөрдө жашайбыз деп ар кандай убадаларын берип жатты. Мен ишенчек жаным анын баардык сөздөрүнө ишенип алып, ага бүт нерсемди арнадым. Эч кандай андан жашырган сырым деле калган жок. Колдон келген жардамымды бердим. Ал деле мага бүт нерсесин арнап, колдон келген жардамын, издеген нерсем жалаңандан табылып жатты. Ошентип ал мага болгон бүт арам иштерин аткарган соң биздин мамилебиз сууй баштады. Ал аралыкта мага бейтааныш номерден бир күн СМС келди. Карасам, Кыргызстандан. Аны менен саламдашып, сүйлөшүп баштагандан кийин ал байланышып жаткан адам мен сүйгөнүмдүн аялы экенин билдим. Анын аялы бар экен, аз келгенсип, баласы, кызы деле бар экен. Мен буга чейин ага ишенип, үйлөнөм деген сөздөрүнө ишенгенимден дагы анын аялынын сөздөрү мен баардык ишенген ойлорумду жууп салды. Менин мындан кийинки жашоом эмне болот? Мен ичимдеги кайгы момумду Учкунбек каналынан баарыңыздарга айтууну туура көрдүм. Урматтуу эже сиңдилер, сиздер дагы мага окшоп жеңил ойлуулук кылбастан, жашооңуздардагы пайда болгон ар бир эле адамга ишене өрбөөгө чакырам. Жана ошондой эле ушул учурдан пайдаланып, урматтуу ата-энелер, сиздер дагы бойго жеткен кыздарыңыздарды чет жака көзөмөлсүз чыгарбооңуздарды суранам. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен
Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. 5 пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.